Саламатсыңар, урматтуу студенттер, 2H11, 2E11 жана 2E9 тайпалары. Бүгүн музыкада сагын өтөбүз. Темабыз поляк композитору Фредерик Шопен, өмүрү жана чыгармачылыгы. Анда сабакты баштадык балдар. Фредерик Шопен улуу поляк композитору. Дүйнөгө өтө күчтүү пианист катары таанылган. Шопен өзү айткан: кайсыл жактан албасын музыканы буга чейинки ачылбаган мүмкүнчүлүктөрдү, пианинода жаңы аткарылуучу көнүгүүлөрдү ойноо техникаларын киргиздим жана аларды жандандырдым деп эскерет. Бөлөк композиторлорго салыштырмалуу көпчүлүк чыгармачылыгын фортепиано үчүн арнаган. Шопен бир да опера, бир да симфония же увертюра жазган эмес. Шопендин жашоосу бөлөкчө өттү. Улуту поляк болгону менен өлкөсүн сүйгөн, ардактаган, сыймыктанган куса болгон. Эң сонун мезгилдерде бөлөк жерлерде өмүрүн өткөргөн. Глинка орус классикасынын музыканын негиздөөчүсү болгондой эле, Шопен да Польша элинин классика негиздөөчүсү болгон. Шопендин музыкаларын көзү тирүүсүндө эле катуу, жогорку деңгээлде бааланган. 1927 жылдан бери Варшавада Шопен атындагы пианисттердин конкурсу бүгүнкү күнгө чейин өтүп турат. Биринчи премияны биринчи конкурста советтик пианист Лев Аборин жеңип алган. Шопен 1810 жылы Польшанын борбор шаары Варшавага жакын жерде, Железова Воля деген жерде жарык дүйнөгө келген. Апасы полька, атасы болсо француз болгон. Атасы үй мугалими болгон. Уулу туулгандан кийин Николай Шопен Варшавадагы лицейге мугалимдик кызмат алып, үй бүлөсү менен көчүп барат. Кичинекей Шопен көптөгөн музыкалардын ичинде өстү. Атасы болсо флейтада жана скрипкада ойногон. Апасы болсо жакшы ырдаган жана бир аз пианино ойногон. Музыка чыкканда Фредерик катуу ыйлап жиберчү. Ошондо ата-энеси биздин балабыз музыкага жакын болбойт экен деп кайгырышкан. Бирок ал андай болбой жакшы 5 жашында эле пьесаларды пианинода ойной баштады. Фредерик 7 жашында биринчи концертин Варшавада берген. Концерт ушунчалык чоң ийгиликтерди алып келип, көптөгөн өлкөлөргө таанылган. Чыгармачылыгы өтө тез өскөндүктөн 12 жашында мен деген пианисттерди басып өткөн. Ошентип, тагдырдын буйругу боюнча үйүнөн чыкканда поляк жеринен турпагын түйүп алып, ал эч качан келбей турганын сезгендей, чындап эле сезгендей Парижге көчүп келип туруп калат. Чыгармачылыгын ушул жерде өнүктүрөт. 1831 жылы Парижге келет. Шопен Парижди пианист катары жеңип алат. Ошентип, жашоосунун акыркы 2 жылында досу өлөт, андан соң атасы өлөт. Андан улам сүйгөн жары таштайт. Ушул муңдуу, кайгылуу жашоо Шопенди ооруга чалдыктырат. Өпкөсү ооруйт. Акыркы ушул оорудан Людвика аттуу эжесинин колунда Францияда каза болот. Өзүнүн жазган траурный музыканын коштоосунда жана Моцарттын реквием музыкасынын коштоосунда жерге берилет. Ал эми жүрөгү болсо Польшага өзүнүн суроосу боюнча жөнөтүлөт. Бүгүнкү күнгө чейин Польшада ыйык Крессада күнү бүгүнкүдөй сакталууда. Мына студенттер, Фредерик Шопен тууралуу маалымат алдыңар. Ошу чыгармачылыгы менен тааныштыңар. Эми силерге үй тапшырма. Ушул чыгармаларындагы, фортепиано чыгармаларындагы өзгөчөлүктөр, классикалык өзгөчөлүктөр жана баалуулуктарын байкап, жакшылап даярданасыңар. Саламатта калгыла.